башында келгенде албетте сиз чочулаптырсыз. Өзүңөрдүн тилиңер барбы? Элдер сени сыйлайбы, урматтайбы? Эне тилиңен башталат экен да. Чет мамлекетке кетейин десең, Сөгүп баштады. Ошол дептерден Кыргызстандын жазуусун үйрөнгөм да. Ошондой суроолор келген сайын мен эне тилимдин кандай баалуулугун түшүндүм да. Эне тилим мага көп жакшылыктарды, көп мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берди. Бардыңыздарга жалындуу ысык саламдар болсун. Мына ушундай жайдын саратан кечтеринде кайрадан Асман подкаст сиздердин назарыңыздарда. Айтмакчы, бүгүн адаттагыдай эле бүгүнкү Асман подкасттын ардактуу коногу кытайлык кыргыз Айбулак Жомак. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү программанын, бүгүнкү подкасттын темасын ошол биздин эне тилибиз тууралуу сүйлөшсөк кандай дейсиз? Абдан кошулам. Бул тема боюнча мен мурдадан бери эле сүйлөп жүргөмүн. Кыргызстандагы туугандар менен чогуу отурганда дагы ошол темалар көп айтылып калат. Кыргыздар үчүн, бүт дүйнөдөгү элдер үчүн такыр маанилүү тема да. Ооба. Ар бир элдин эне тили бар дегенде, эне тили жок болсо, демек ал улут жок деп эсептелет эмеспи? Андыктан бүгүн биз эне тилибизге көңүл буралы деп чечтик. Эне тил сиз үчүн? Мен үчүн эне тил кыргыз тил. Балким көп кишилер билет, Айбулак кытайчаны жакшы сүйлөйт, англисчени жакшы сүйлөйт, орусча билбейт дейт. Мен кытайча тилим кыргызчадан дагы жакшы да. Бирок кыргызчаны мен ар дайым кыргызча сүйлөгөнгө аракеттенем. Кыргыз тилине көбүрөөк басым жасайм. Анан чындыгы мен үчүн эне тил. Анткени бул тилди мен энемен, атаман үйрөнгөм. Башка мектептен же балдар бакчасынан үйрөнгөн шарт болбогон өз убагында. Энеңиз менен чогуу чыккан тил бул эне тил болуп ба? Энеси кайсыл тилде сүйлөсө, баланын тили ошол тилде чыгат. Буга менимче ар бир эне кошулат болуш керек. Айтмакчы, бүгүн баягы киного чакыруу билеттердин жыйынтыгында чыгаралы. Бул эфирдин жыйынтык тапчаты. Сиз азыр кимге бересиз? Мына ошолорду дагы талкуулайлы. Деги эле мына ушул эне тилибиздин сиздин оюңузча жагдайы Кыргызстанда кандай? Анан сиздердин жашаган, мына ушул Кытай жергесинде жашаган, кыргыздар жашаган жерде эне тилдин ахвалы, абалы кандай? Анан өзүбүздүн жергебизге келгенде кандай сезилди сизге? Мен биринчи жолу Кыргызстанга келгенде кичине таарынгам. Анткени мен кыргыздардын баары Кыргызстанда, Кыргызстанга барганда элдин баары кыргызча сүйлөшөт. Мага майдай сүттөй жаккан тил менен сүйлөшөм эл менен деп толкунданып келгем. Келгенден кийин анан здравствуйте деп башталды. Аны мен түшүнөм, салам берген сөз деп. Көп сөздөрдү айтып атат кыргызча. Бирок ортосунда көп маанилүү жерлерине келгенде эле орусча болуп кетет да. Ал мен үчүн бир таарыныч болду. Демек баары кыргыз болуп отурат, анан өздөрүнүн тилин сүйлөбөйт. Кээ бирөөсүн байкасам уялат кыргызча сүйлөгөндөн. Уят деп ошол катарында. Өзүнүн тилинде эмес, башка тилде сүйлөгөнү үчүн көтөрүнгөндөр дагы бар. Ошондой эле. Мисалы, көп жерде өздөрү кыргыз, ата-энеси кыргыз, же кыргыз мектепте деле бүткөн, бирок базарга барганда же бир жумуштар боюнча сүйлөшүп атканда кыргызчаны таза сүйлөбөй, арасына орусчаны кошуп коюп, анан мен кыйынмын деп мындай көрүнгөндөр көп болду да. Бирок ал мен үчүн уят көрүнүш да. Анткени Кытайда кабалды айтайын. Кытайда бизде азыр чынын айтсам кыргызча окуулар жок. Эч акча болгон. Биз кыргызчаны каяктан үйрөнөбүз? Үй бүлөдөн, ата-энеден, тууган уруктардан баарлашып отурган учурда кээ бир сөздөрдү мен азырга чейин деле кээ бир сөздү мен түшүнбөй калсам, байкап туруп
ушул сөздүн алды аркасында эмне тема боюнча болуп атат, эмне мааниде болуп атат, анан бул сөздүн мааниси мындай турбайбы деп өзүм акырын түшүнүп алып, анан ошол сөздү колдонуп кайра сүйлөгөнгө аракеттенем. Ошентип бара бара сүйлөшүп атып, анан кыргыз тилди кулак менен, тил менен үйрөнгөнбүз да, өздөндүрүп. Мен биз мойнубузга алалы, чын эле бул жактагыга караганда, Кыргызстандын өзүнө караганда ошол Кытай жактагылар бизге караганда таза кыргызча, нукура кыргызча сүйлөгөндүгү менен дагы өзгөчөлөнөт, бизди суктандырат деп койсок дагы болот. Рахмат. Анан мунун арасында мен кыргыздардын арасында эмес, кытайлардын арасында көп жүрүп калдым да. Мисалы, мен мурда айткам, билим алган кезде 2000-жылынан баштап Шэньчжэн деген шаарда такыр эле кытайлардын арасында билим алгам. Пекинде билим алдым, анан Пекинде жайгашып, ошол жакта иштедим. Ошол жылдары мен жанымда чогуу иштешип жүргөн кытайлар дайыма менден суроо берет эле. Өзүңөрдүн тилиңер барбы деп. Бар, тилибиз бар. Десем, сүйлөй аласыңбы? Ооба, сүйлөй алам. Сүйлөп көрчү дейт. Мен айтканымды түшүнбөйсүң мейлиби десем, мейли сүйлөй бер дейт. Анан сүйлөсөм, азамат турбайсыңбы? Өзүңдүн тилиңди дагы жакшы билет экенсиң, биздин тилибизди бизден дагы таза сүйлөй алат экенсиң деп жогору баа берет болчу да. Анан сыйлап баштайт. Анан арабызда башка улуттан, мисалы монгол. Монгол улуту кытайлар менен көп аралашып кеткен. Кээ бирөөлөрү, мен классташтарым университетте чогуу окуган. Атасы монгол, энеси Кытай. Анан ошол себептен анын эне тили Кытай тили болуп калган да. Бирок мен монголмун деп жүрөт. Анан тилиңди билесиңби десе, билбейм, мен кытайча мага жетишет. Десе, бул Кытай болуп калган турбайбы деп маани бербей коюшат да. Бул айырма ошол жерден. Элдер сени сыйлайбы, урматтайбы, эне тилиңен башталат экен да. Аброй башкача көрүнөт. Ушуну эске алып коелу, ардактуу замандаш. Чет жакка чыкканда чын эле кайсыл улутсуң, кайсыл элсиң деген суроо сөзсүз түрдө пайда болот. Туура. Ошон үчүн ошондой суроолор келген сайын мен эне тилимдин кандай баалуулугун түшүндүм да. Элдин жеринде жүрүп. Анан ошол кезде 2008-жылы, 2009-жылы атам Гүлнур Сатылганованын дискисин алып барган мага. Ичинде ошол кыялымда аккуу болуп деген ырлар бар болчу. Мен ал ырларды үйрөнөм деп, анан үстүндө тексттери бар да, кичинекей дептери. Ошол дептерден Кыргызстандын жазуусун үйрөнгөм да. Ошол ырлар аркылуу, Ырлар аркылуу. Анан атама кыргызча кат жазганды аракеттенип кат жазып көрдүм. Көп жерлеринде туура эмес жазылыптыр, бирок атам аябай сүйүнгөн. Менин кызым Кытай тилде 4 жашынан баштап окуп жүрүп, бирок акыры өзүнүн эне тилинин баркын билиптир. Мына өзү аракеттенип, үйрөнөйүн деп, өзү басым жасап, тамгалардан тартып үйрөнүп аткан турбайбы деп. Өзүм ошол эшикти акырын ачып кирдим да, кыргыз тили деген эшикке. Кирип анан ошол күндөрдү ойлосом аябай сүйүнөм. Биринчиден кыргызча ырларды жакшы үйрөнүп алдым. Экинчиден Кыргызстанга келгенде мен эгер кыргызчаны дагы билбесем, орусчаны деги эле билбейм, анда мен кантип жашап жүрмөкмүн буякта. Анда мен үчүн Кыргызстан жөн эле бир башка өлкө болуп калмакта. Мен өзүмдүн жериме келдим деп сезбей, башкача сезим болмок. Балким буякта отурбай деле келип кетип эле, же 1-2 жолу келип эле мага туура келбейт экен деп кайра Кытайыма кетип калмактым да. Ошон үчүн кыргыз тил, эне тилим мага көп жакшылыктарды, көп мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берди. Эң сон ырлар дедиңиз, чын эле сизге Гүлнур Сатылганованын ырлары жардам берген турбайбы? Анан азыркы жаштарга дагы бүгүнкү кыргыз кинолору дагы алдыга чыгып, жакшы кинолор тартылып атат. Мындан кабарыңыз бар болуш керек. Кинолордон, ырлардан азыр жаштардын, мисалы Мирбек Атабековду угабыз, алардын мына ушундай сыяктуу Жакс же болбосо рэперлердин ырлары аркылуу дагы жаштар уккан. Кыргыз тилине кызыккандар чындыгында учурда көбөйүп, мына ушул кино
мына ушул ырлар аркылуу дагы кыргыз тилин жакшы көрүп, мына ушул тилде сүйлөп кеткендер дагы арабызда көп. Бул нерсени биз сүйүнүч менен айтып кетели. Ооба. Анан деги эле мына ушул эне тилди өстүрүү, өнүктүрүү үчүн сиздин оюңузда кандай нерселер бар? Биз эмнени кылсак, эмне кылышыбыз керек? Баягы кээ бирөө айтып коет, баягы эне тилди сактап калыш үчүн баягы садиктен биз бала бакчадан баштап аракет кылышыбыз керек дешет, кээ бирөө үйдөн башташ керек дешет. Деги эле сиздин оюңуз кандай буга? Менин оюм үйдөн башташ керек. Мейли азыр балдарыбызды жакшы окуу жайына жиберели, жакшы шартты түзүп берели, кийин дүйнө жүзүнө каалаган жерине барып иштеп, каалаган жерине барып эс алып, каалаган жеринде билим алса жакшы болмок деп мүмкүнчүлүктөрдү балдардын кичинекей кезинен баштап жаратып берип атабыз. Анда андай окуу жайларында балким кыргыз тили эң биринчи орунда тура турган тил эмес да. Балким англисче, балким орусча. Бирок ал башка тилди үйрөнө берсин. Ооба. Ага каршы турбастык керек. Ал эне тилди кандай кылыш керек? Ата-эне үйдө кыргызча сүйлөй берсе, мисалы менин ата-энемдей эле. Алар дагы кытайча, мен энем кытай тилде окуган кичинекейинен баштап. 60-жылы төрөлгөн, 70 канчанчы жылына 68-69-дан баштап эле кытай тили мектепте окуган. Кытай тилди судай сүйлөйт. Бирок үйдө такыр эле кыргызча. Ал мага жараткан шарттар көп болду да, мүмкүнчүлүктөр көп болду. Ошондуктан баятан айттым, кулак менен, ооз менен, тил менен эле бул эне тилди өздөндүрүп алганга мүмкүнчүлүк 100% болот. Ооба. Анткени биз Кыргызстанда жашайбыз, кыргыздар бар жаныбызда дегенде мойнубузга алышыбыз керек. 10 киши отурса, ортодо бир эле орус же болбосо түрк болсун или башка бир эле улут отуруп калса, ошонун тилинде билсек билбесек дагы аракет кылып баарыбыз ошонун тилине өтүп кетмей адатыбыз бар, чын эле. Туура. Ошон үчүн бул жерде бир нерсе бар. Ата-эне мейли эшикте жумушу кайсыл тилде болсун, үйгө келгенде биз кыргызбыз. Энем кыргыз, атам кыргыз, мен кыргызмын, бир туугандарым такыр кыргыз. Эмне үчүн биз башка бирөөнүн тили менен сүйлөшөбүз? Ал тилди ошондой кишилер менен учурашканда сүйлөшөлү. Бирок өзүбүз үй бүлөнүн ичинде кыргыз тили менен, эне тил менен сүйлөшүү керек да. Анан дагы баятан айтып калдыңыз, түрктөр бар, Турциядан келген биякта. Мисалы менин үйүмдө Измир деген супермаркет бар, аны түрктөр ачкан. Ал жерде иштегендер, эт саткандар, ошол жерде ачкан кишилер, алар деле кыргызча сүйлөй берет. Мен этти алып жеп, бирдемени алып кетип атканымда жакшы барыңыз, аш болсун дейт. Сүйүнүп калам, булар кыргызчаны жакшы сүйлөй турбайбы деп. Алар деле орусча сүйлөп кеткен жок да. Туурабы? Анан бир окуя болду. Былтыр октябрда менин кызымдын туулган күнү болгон. Мен күндүз жумуш менен болуп шашылышта. Анан эртерээк үйгө барайын. Барардан мурда бир шариктерди алып үйгө барып. Бир майрамга. Майрамда эле кызым күтпөгөнүнөн шариктерди көрүп сүйүн деп аларчага чуркап кирип шарикти алайын деп биринчи этажда. Кирсем бир кыз отуруптур. Анан мен айттым, мындай шариктен 5 дегенди. 5 жашка кирген да. 5 деген шарикти үйлөтүп бериңиз. Анан кызылынан, жашылынан, көгүнөн, сарысынан ар бир өңүнөн бирден тандап 5 шарик кылып бериңиз өзүнчө десем, ал түшүнбөй койду. Бирок келбети кыргызга эле окшош экен. Анан мен ал орусча сүйлөп берди да. Кечиресиз, кыргызча айтсаңыз мен орусча түшүнбөйм десем, сөгүп баштады. Орусча. Анан ачуум келип, анан эшикте турган машиненин нар тургула, бери тургула деген бир жигит туруптур. Иним бери келчи десем, келди. Мунага которуп берсең, таарынып атат менден. Мен чындан кыргызча эле сүйлөйм, орусча билбейм. Десем, эже ал кореянка экен дейт. Анан мен анча-мунча кореяча билем, анан давай анда кореяча деле сүйлөшөлү. Анясео десем, түшүнбөйм дейт. Эне тилин билбейт экен демек. Өзүнүн эне тилин дагы билбейт экен. Анан Кыргызстанда жашап жүрүп, Кыргызстандын жараны экен, Кыргызстандын
мамлекеттик тилин дагы билбейт экен. Орусча эле жетишет экен да ал кызга. Анан мен ал кызга жогору баа берген жокмун. Анан ошондон ал кыз таарынып мага, сен кастан мага кыргызча үйрөн деп атасың деп, мен паспортумду көрсөттүм, мен Кытайдын жаранымын, кечиресиң десем дагы эле кулжулуңдап оозунан жаман сөздөр чыкты да орусча. Ал сөздөрдү мен түшүндүм. Сөгүп атат мени. Акырынан сатпайм деди. Анан мен тиги ширенин үстүн койгулап туруп, сатсаң дагы сатасың, сатпасаң дагы сатасың деп жасаттырдым. Анан шарикти алып баратканда анан акчасын дагы туура эмес санап койдум. Анан акчасын төлөп туруп анан тиги жигитке айттым. Мунага которуп кой десем дейт. Оозум жеген тамагың дедим. Жеген тамагың деп айтты. Тегиңан чыкпай оозуң мурдуңан чыксын деп ачуум келип, жер суун тепкилеген бойдон анан чыгып кеттим да. Бирок ушундай кишилер көп да. Мисалы Өзбекстанга барсак, орустар, татарлар такыр өзбекче билет. Казакстанда деле казакча таза сүйлөшөт. Астанага барсак деги эле. Эмне Бишкекте, анан Бишкек нарынга деле 5 сааттык эле жол. Ошко барсак деле Төө Ашуудан өткөндөн кийин бир 7-8 сааттан кийин жетебиз. Айылдакылар, региондокулар такыр эле кыргызча сүйлөйт. Анан шаарга келгенде эле здравствуйте деп калат. Өзүбүздүн баркыбызды биз эгер башка өлкөгө барып жашап калып, анан биз өзүбүздүн эне тилибизди дагы билбей, анан ошол мисалы Европка барсак, англисчени дагы так сүйлөй албай, мен орусча менен жашап жүрөм деп, анан элдин мамлекеттик тилин дагы билбей, эне тилиңди дагы билбей, анан элге уят болуп, кадыр баркыңды жоготуп, кыргыздын маркасын жоготуп, ошентип жүргөн эң уят да мен үчүн, кыргыз үчүн. Сиз кандай ойлойсуз? Мына ушул нерседен биз өтүш үчүн же болбосо биз эне тилибизди мындан дагы өнүктүрүш үчүн кандай аракеттерди кылышыбыз керек сиздин оюңузча? Мен келаткан жолдо ушул боюнча көп ойлонуп келдим. Биринчиден биз эмне кылалы деген оюңуз бар? Сунуштар барбы? Анткени комментарийлерден сизди окуп калдым. Ушул Айбулакты биз депутат эле кылып шайлап албайлыбы? Жогору жакка алып бара алсак, ушул Айбулак биздин жашообузду бир оңдочудай деген дагы комментарийлерди окуп калдым. Сиз да окуп атат болушуңуз керек. Кандай сизде мындай ой бар? Комментарийди ушундай мени барктап жазган бордошторго көптөн көп рахмат. Бирок мен Кыргызстандын жараны эмесмин биринчиден. Кыргызстандын тарыхында башка өлкөнүн жараны Кыргызстанга келип депутат же мамлекеттин иштерине аралашкан тарыхта мындай иштер болгон эмес. Мен андай жумуштарга кызыкпайм деле. Кызыккан болсом, Кытайда атам чоң болуп иштеген кезде мен мамлекеттин иштерине элешип кирип кетмекмин. Кызыкпайм. Мен эркин жашагым келет. Кыргызстан эркин өлкө деп ошон үчүн келдим. Менин максатым ошол. Бирок анча-мунча оюма келгенди, чет өлкөдө жүрүп, көп жерди көрүп, анан салыштырып, байкаган маселелерди айтып турганда мен даярмын. Анан азыр бул эне тил маселесине келели. Менде мындай эки сунуш бар. Биринчи, эне тил ар бир үй бүлөдөн башталыш керек. Ата-энелер угуп, оңой эле деп анан кайра үйүнө барып, дагы эле орусча сүйлөп кетпей, кыргыз тилден башташ керек. Бүгүн кечтен баштап эле, чай ичкенден баштап эле. Ар бир нерсе, ар бир буюм стол эмес, кыргызча шире дейт. Анан көп сөздөр бар. Тамак жөө дегенде кушать дебей, тамак жейли, келгиле жейли дейли. Давайте кушать дебей. Ошол жардамыңар менен мен орусчаны үйрөнүп баратам. Үй бүлөдө кыргызча сүйлөшөлү. Бири-бирибиз түшүнбөгөн сөздү дагы бирөөбүз айтып берели. Ошентип эле сөз байлыгыбызды көбөйтө беребиз. Бул бир. Экинчиден, мен ойлойм, мамлекет органында иштеген ишчи кызматчылар кыргыз тил менен иштөө керек. Бул жагынан менин бирден бир сунушум, кыргыз тил
билим берүүнү өнүктүрүү керек да. Коомчулукка. Мисалы мамлекетке барып иштейм деген, мамлекет органында иштейм деген кишилер биринчиден кыргыз тил экзаменин тапшырыш керек. Даражасы мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп бөлүп коелу. Эң башталгыч даражасы 1 болот. Ошол алган балга жараша анан ошол жерге барып иштейби, иштебейби, ошол талаптын бирөө болушу керек да. Анан иштеп бул нерсе экзаменин тапшырат. Мындан дагы эң маанилүү нерсе кыргыз тилди 0дөн баштап билим берүү кишилер көбөйүш керек. Ооба, туура айтасыз. Тыбыш кандай болот, мындай сөздү мындай айтат дегенден тышкары ар бир нерсенин өзүнүн аты эмне? Яблока эмес, алма. Дом эмес, үй. Сиз кайсыл домдо жашайсыз дейт. Мунун арасында орусча бар. Переживать этпеңиз дейт. Сарсана болбоңуз деп эле коюш керек. Көрдүңөрбү, анын баарын мен орусчаны үйрөнүп болдум. Кытай жергесинде тил жагынан мына ушундай маселелер жок болуш керек менимче. Маселелер азыраак. Аны такыр эле жок десек дагы болбойт. Анткени дагы эле көп кыргыздар азыр кыргыз мектеп жок. Ошол себептен кытай тилде окуйт. Көп сөздөр мисалы биз айткан документ деп коебуз, файл деп коебуз. Бул чет элден келген сөздөр болуп атпайбы? Кытайчада вэнжэн деп коет. Баягы вэнжэнди бердиңби деп коет. Аны баары түшүнөт. Бирок кыргызча кайсыл сөз менен айтарыбызды билбей калабыз да. Мисалы баягы кагазды жазып жиберип койдуңбу? Кагаз десек мүмкүн туурараак болот. Бирок ошого дал келген сөз жок. Ошондой дал келген сөз жок учурда биз өзүбүз деле таап чыгарып коелу. Ошондой кылсак деле болот да. Эми кофе дегенди кофе дейбиз. Бирок суу өзүнүн аты бар. Ооба. Анан биз аты бар нерсени дагы таштап коюп, элдин атын иштетип жүрөбүз да. Ооба. Жакшы. Демек, жумушка алып атканда кыргыз тилинен экзамен берүү менимче биздин мамлекетте иштейт. Бул жагынан азыр кыргыз тилден дагы ар кандай сынактарды алып калды. Документтер дагы кыргызчаланып калды десек болот. Анан бирок бул дагы чек эмес. Бул чек эмес болуш керек, э? Чек эмес. Ал экзамен алып атканы мен билем. Мурда ШОСто иштеген бир киши мага айткан, Айбулак, мен сизден кыргызча үйрөнбөймбү, мен экзаменден өтпөсөм жумуштан алынып калам деп акырын шашпай айткан да. Бирок экзамен эле эмес, биринчи үйрөтүү керек. Туура айтасыз. Анткени жумуштар аябай көп. Эртеменден кечке чейин мамлекет органында иштегендер, алган айлыгы аз. Бирок иштеген жумуштары самандай көп. Анан кайсыл убакытта ошол тилди үйрөнөт, толуктайт. Бул бир маселе. Анан кайсыл жолу менен батыраак өздөндүрө алат? Бул дагы бир маселе. Ошон үчүн биз күндө бир нерсени, бир маселе чыкканда бирөөнү күнөөлөп, өлкө ушинтип атат, мамлекет ушундай каралган жок дебей, унун жолун табыш керек да, маселени чечүү жолун. Ошон үчүн мен айтмакчы болгонум, кыргыз тилден билим берүү өнүгүү керек да. Бул мындай бөлүнөт. Биринчиден өзүбүздүн жарандарыбызга. Биринчи сыноо тапшырып көрсүн, анын абалын билебиз. Мына жөнөкөй канчага билет экен деген биле алат бекен, биле алат экен, анда грамматиканы кошуп кетели деп. Эгер 0 эле болсо, кичинекейинен баштап эле орусчалашып кеткен болсо, анда бирден так сүйлөгөндү үйрөтүш керек да, 0дөн баштап. Ошон үчүн бул билим берүү жагынан биринчи бул билимди кандай жеткиребиз? Билим берүү тармактан мугалимдер, кыргыз тилди жакшы билген адабиятчылар ушул планды бир түзүп чыгыш керек да. Өзүнчө китеп чыгыш керек. Ушул китепти негизденип билимди кандай жеткиребиз, кандай аргалар менен жеткиребиз? Бул жагынан дагы жакшы ойлонуп, планды түзүп, бул жагына көп басым жасалыш керек. Азыр биз эчтенке бербей туруп эле келип, мага бер дегенден эмнени берет? Кайсыл убакытта үйрөнөт, кимден үйрөнөт, туура үйрөнө алдыбы же туура эмеспи, же чала болуп калдыбы? Андан көрө үйрөтөлү биринчи.
үйрөтүп туруп, бул законго киргизсе болот. Туура Барып айтасыз. үйрөнөсүң, диплому аласың, анан үйрөнүп болуп экзамен тапшырасың. Экзаменден биздин талабыбызга жеткен балды алсаң, анан диплом аласың. Ошол диплом менен анан мамлекеттин органдарына барып орундашып иште. Кыргыз тилин үйрөнүш керек дейбиз. Эми кыргыз элин сактап калыш керек. Биз улуу элбиз, ата бабадан кийинки урпактарга беришибиз керек деп айтабыз да. Бирок кээ бир жаштар болушу мүмкүн да. Эмне кереги бар кыргыз тилинин, эмне үчүн, эмне кереги бар дегендей ой болушу мүмкүн да. Мисалы, жака чыксаң деле орусча болсо, бияка чыксаң деле орусча болсо, чет мамлекетке кетейин десең, дегире кыргыз тилинин кереги жок болсо, эмнеге керек дегендер да замандаштарыбыз чыгышы мүмкүн да, менимче. Буга кандай жооп берет элеңиз? Акыркы ушул 100 жылдан бери дейли, эмне үчүн биз кыргыз тилди жоготуп, орусча сүйлөп калдык? Тарыхта кандай болгон? Экинчи дүйнө согушунда орустар утуп алган. Алар өздөрүнүн күчү менен утканбы? Кыргыздар салым кошкон жокпу? Албетте кошту да. Ооба. Бирок кыргыздар салым кошуп, кыргыздардын жардамы менен уттук деп айтабы? Айта албайт. Айтпайт. Биз жардам берип атып, кайра өзүбүздүкүн жоготуп, элдикин Алдык. алып, анан ошол тил менен жашап калдык. Бул мен айткым келген, бара-бара кайсыл тил менен сүйлөгөндө ошол тилдин ой жүгүртүүсү сиңип калат. Мисалы, мен кофе ичтим, мен кофе ичпедим дейбиз кыргызча. Негизги кыргызча сүйлөшүүдө ушундай болушу керек. Бирок бара-бара кийин Кыргызстанга келгенде байкасам, мен кофе ичкен жокмун. Мунун рети ичпедим менен ичкен жокмун. Ичкен жокмун деген орусчанын грамматикасы менен сүйлөнүп калып атат. Англисченин грамматикасы дагы ушундай. I didn't drink it. Ал кыргыздардын ой жүгүртүүсү дагы өзгөрүп баратат. Мүнөздөр дагы өзгөрүп баратат. Биз деген жаркыраган улутпуз. Жайлоодо ат минип алып, анан койлорду кайтарып деп ырдап жайлоодо. Ошондой жыргап жүргөн кишилербиз. Кийин эмне үчүн суук мүнөздөр жармашып калды бизге? Кимдер суук мүнөз менен жашап жүрөт? Башка улуттар дейсизби? Ооба. Мисалы, орусча сүйлөгөндөр суук мүнөз көбүрөөк. Орустар негизи ошондой улуттар. Бизди ушул абалга алып келип койгон ким? Демек, ошол башка улуттар. Башка улуттар. Ал жыйынтыкка салым кошкон өзүбүз дагы барбыз. Меникинин кереги жок, мен мындай эле туруп турайын, сеники кымбатыраак, сеникин сыйлайын. Чын эле. Негизи кыргыздарда ушундай мүнөз бар. Бар. Бирок айланып келип ойлосоңор, биз бүгүнкү күнгө эмне үчүн мындай болуп калдык? Негизи досуң көбөйсүн, бирок душманыңды билип жүрүшүң керек да. Албетте. Бизди көрүп аткан замандаштарыбызга мына ушул эне тил боюнча сизге эркин микрофон берели, эмне деп айтат элеңиз? Жагдайы кандай экен Кыргызстанга келгенде? Мындай сиз башында келгенде албетте сиз чочулаптырсыз, балким таарыныптырсыз, анан бияка жашап калдыңыз, кошулуп калдыңыз бизге дегенде, анан азыр сизде кандай ой? Мурункудай элеби же өзгөрдүбү оюңуз? Оюм өзгөрдү. Азыркы замандаштарга күнөөнү артып койгон туура эмес. Бирок биз ар дайым жакшы тарапка умтулушубуз керек да. Жакшы бололу. Өзүбүздүн кадыр баркыбызды жоготпойлу. Биз манас атабыз деп жүрөбүз. Кана манас атабыз бизге калтырган нерсени биз эмне кылып атабыз? Анда калтырып, биздин небере чеберелерге чейин, кийинки урпактарга чейин калтырышыбыз керек. Ал эмне аркылуу калтырылат? Эне тил. Эне тилден ой жүгүртүүң кыргызча болот. Кыргыздардын каада салты калат. Анан уланып кетет.
улут болуп урпактарга жога берет. Бүгүнкү күндө мына ошол кыргыз тилине салым кошкон биздин мына ошол соц тармактарда дагы адамдар көбөйдү. Мисалга алсак, Инстаграмда Тилимпост деген баракча бар. Ооба, мен да кошулгам. Мен кошулгам. Сонун бул жактан көп нерсени үйрөнсөк болот, эгерде билбегендер бар болсо. Кандай жазууну да үйрөтүп атышат алар. Ооба. Айтылышы менен башка, жазылышы менен башка. Эми биз комментарийлерди карап, биз киного чакыруу баракчаларын ыйгарып, биз замандаштарыбызды сүйүнсөк кандай дейсиз? Нуржамал Акназарова, Айбулак күчүн жетишин чакыруу. Кайназарова. Ооба, Нуржамал Кайназарова. Ушул замандашыбызга биз берелиби, киного чакыруу баракчасын? Кошуласыңарбы? Ооба. Анан кое туруңуз азыр. Өтө акылдуу кыз деп мени аябай мактаптыр. Анан көп кишилер дагы кошулабыз деп лайк басыптыр. Эрсак Канара. Азыр мен номерди калтырып, биз тандап замандаштарыбызды жазып коелу, бул жака киного чакыруу баракчаларын алып алыңыздар деп. Рахмат, мен дагы тандап бул жака жооп берип, замандаштарыбызды тандап коелу анда. Ыраазычылык билдиребиз. Анан бул эфирдин жүрүшүндө дагы ушундай эле киного чакыруу баракчаларын ойното берели. Мындан ары дагы сиздер дагы олуттуу бир ойду калтырган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Манас кинотеатрына барып, ошол жактагы жакшы кинолорго чакыруу баракчасын утуп аласыз. Эгерде биздин каналга сөзсүз түрдө катталыш керек, ардактуу замандаштар, анан лайк, комментарийлерди калтырыңыздар деп дагы бир ирет айта кетели. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Рахмат. Ар дайым аман болуңуз. Бүгүнкү сиздин ойлоруңуз бизге абдан жакшы ой калтырды. Элге жогумдуу болсун. Кээ бир сөздөрдү коркпой айтыш керек деп ойлоп калдым. Биринчиден мен бул жердин жаран эмесмин. Менде эч кандай башка кызыкчылык жок. Менин бирден бир кызыкчылыгым кыргыз үчүн. Эң сонун. Ошон үчүн эгер кээ бир кишилерге туура эмес келип калган болсо, кечиресиздер. Мен өзүмдүн оюмду айттым. Ооба, ар бир адам өзүнүн оюн айтканга укуктуу. Анан бул жерден биз өзүбүздүн гана оюбуз бул. Биз эч кимге таңуулабайбыз дегендей. Ыраазычылык, кайрадан көрүшкөнчө.